Негизи эл тынчыйт. Анткени мунун баарын ушундай чоң мамлекетте көзөмөлдөш үчүн бирдиктүү оргцентр керек да. Бирок казактарда оргцентр уюштуруш өтө кыйын, анткени мамлекет өтө чоң. Ошондуктан бара-бара бул ар кайсы шаарларда болуп аткан митингдер суюп баштайт. Бийлик аны билет. Анан бийлик жанагындай байланыш жолдорунун баарын бууп коет. WhatsApp, Instagram'дын баарын өчүрөт. Сотовый связьдин баарын өчүрөт. Бара-бара бийлик баары өзүнүн жолуна түшөт. Ошондуктан азыр болуп аткан нерсенин баары бул 30 жылдан бери жыйналган нааразычылык. Көбүн эсе бул менин байкашымча чал кет деп Назарбаевди кетиргенге катуу белсенип алыптыр эли. Анткени 30 жылдан бери Назарбаевден чарчашкан. Анткени анын үй бүлөсү жана тегиреги 30 жылдын ичинде Казакстанды көп 167 миллиард долларга тургузган. Сырткы карызы булардыкы өтө чоң, күчтүү. Анын баарын эл жон териси менен сезип турат. Анан Назарбаев кетмиш болгону менен негизи кеткен эмес. Совет Безопасностьтун төрагасы болот. Анан бүт куралдуу күчтөр жана куралдуу органдарды тейлейт. Ошондуктан ал киши кеткен сыяктуу болгону менен аны менен чогуу жүргөн үй бүлөсү жана ошолорго байланыштуу баягы 30 жылдан бери бекип калган мафия кеткен эмес. Анын баарын кетириш үчүн ушундай чоң эгебейсиз бир сүрүш болуш керек да. Аны аткарыш өтө кыйын, ошондуктан эли чыдабай чыгып кетти көчөгө. Эми Токаевка бул маселе абдан чоң жол ачып атат. Эгерде ал өзүмчө президент болом, өзүмдүн стратегиям бар, жана мен бул мамлекетти башка нукка буралам десе, анда ушул момент менен пайдаланып, бул киши мындайча айтканда эң биринчи таризде өкмөттү кетиргенден кийин бул киши Нур Отан деген партияны жана Дарига Назарбаева тейлеген, Назарбаев каржылаган партияны мыйзамдан чыгарыш керек. Бул партияны кыймыл түзүмүн жок эсе кылыш керек. Анан ошол Нур Отандын атынан мурда Асар партиянын аты менен жана Назарбаевдин тегерегинде жүргөн команданын баарын бийликтен четтетиш керек, жана мыйзам түрүндө аларга эч кандай экинчи бийликке келишке тыюу салыш керек. Ошондо эли көнөт жана ынайт. Бизде мындай процесстер болбой калган үчүн бизде баягы 2005 жылкы Акаев качкандан бери эле улам революция болуп келе атат. Анткени бизде ушундай чоң эриктүү кыймылдарга барган эмес кыргыз бийлиги. Ошондуктан биздин тажрыйбага таянып, мен саясий аналитик катары ушуну силерге айта алам да. Анан албетте эгерде биринчи президенти ууру болсо, жанагындай чоң коррупцияга малынган болсо Назарбаев, анда мунун бүт Казакстанда белгиленген мүлк байлыгынын баары жана каражаттары албетте казак элине өтүп кетиш керек, казынага. Ошондо эл ынанып, эл ишенип, Токаевдин жаңы реформаларына жана мындайча айткандай бул кишинин айкөлдүгүнө жана адилеттигине ишене баштайт. Биз мына таможенный союзга кирип, ЕАЭСтин ичине киргенден кийин бирдиктүү тарифный политика жүргүзүшүбүз керек негизи. Ошонун негизинде казактар бул маселеге кол койгон, булардын өкмөт башчылары. Анан ошонун мезгили келген сайын булар 26 жылга чейин суранган экен, биз тарифти бара-бара көтөрөбүз деп. Бирок эмнегедир басым болдубу же кандай кысым болдубу же башкача ойлондубу өкмөт башчылары жанагы газ тармакты тейлегендер 22 жылы ошону кылып коюптур. Ошондуктан эл баягы 30 жылдан бери көп чыга албай жүргөн эл, кыйналып турган эл ушуну чоң себеп катары бизде баягы Максим Бакиевдин 60 тыйындык соткасындай эле болуп кетти десек болот. 60 теңгеден 150 теңгеге көтөрүлгөндө эли чыдабай кетти десек болот. Ошондуктан бул жерде бир эле сиз айткандай жанагы газ мекеменин ишканасынын жетекчиси өзүнөн өзү тарифти көтөрө албайт. Ал жерде антимонопольный комитет бар. Ал жерде комитет по ценообразованию бар, мажлисте, жогорку кеңеште иштейт.
өкмөт курамы барын бекитип туруп бериш керек. Балким бекиген, балким ушул чечим жогору жактан аныкталган жана киргизилсин деген тапшырма берген. Ошондуктан жанагындай, болбосо мекеменин жетекчиси өзүнүн өзү бир региондо эле бирдиктүү башына келген тарифти кое албайт. Кыргызстанда 3-4 революция болгон, далай 1000ден ашык митингдер болгон. Ошонун баарын казак эли азыркы маалымат заманында кенен кесир көрүп турган. Ошондуктан бул тажрыйба өттү десек деле болот. Экинчиден, булар деле баягы биздин тажрыйбаны карап, ошондуктан буларда кичине сабактуураак болуп атат. Мародерчулук аз, тополоң кыргын аз болуп, баары баягы сактыкта кордук жок деп, мына милициясы тез аранын ичинде элдин тарабына өтүп, жана ушундай акциялар болуп атат. Азыр Токаев кайта эле баягы экинчи эшелондо жүргөн, эски командада жүргөндүн баарын кайта өкмөт катары шайлап салса, анда бул кризис уланып кетет. Ошондуктан буларга бүгүнкү күндө ошо элдин ишенимин арткан жаңы өкмөт курамын, анан элге арналган жаңы болбосо дагы эски мыйзамдарды кайтадан ревизияга өткөрүш керек.